көмір салабыз, астынан күлдерін аласың, о жерден барды көрініп тұрады. Жалалбаш шаарындагы Мамалак бала бакчасы долбоордун жардамында имараттын жылуулугун оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. 2017 жылы дуалы терезе айнектери коюлуп, өткөн кышта бул иш-чаралар сыноодон өтүп, бала бакча кыштын жылуу чыгышына кеңири шарт түзүлгөн. Сыртын пеноплекс менен жылуулайт экен, анан кийин терезелерди алмаштырдык. Ошондо үйдү жакшы жылытып койсоң, биз печкандагы электр жылуулатуу системасындагы алмаштырдык да. Ошондо бир жакканда от жагып койсоң, бир кап, эки кап көмүр салып койсоң, ал бир күнгө деле жетип калышы мүмкүн. Ал жерде өзү датчик көрсөтүп турат экен, канча градус, канча деп туруп. КРСФ долбоору жеке ишкерлерге да гранттын негизинде жардамын көрсөтүп келет. Үнөсканалардын жылуулугунда жол жоболорун көрсөтүп, кыш мезгилинде жемиштердин жогорку деңгээлде бышуусуна шарт түзгөн. Мына биз азыр теплицаларды куруп атабыз, теплицадан куруп, буну теплицанын иши оор. Муну жасаш кыйын. Муну ыссы жылуулук жагын системасынан ушулар менен кайрылып атабыз. Ушулар жардам берип атат. Ыссы жылуулук жагынан. Biz жылуулукту жакшы кылсак, тепелсек кышында январда да помидор өндүрөбүз. Декабрда өндүрөбүз инем. Bunların баарын өндүрүп атабыз биз азыр. Жасап атабыз. Муну элге кеңири жайылта албай атабыз да, мунучу. Мунун пайдалуулугу аябай чоң. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан 2013 жылы Кыргызстанда энергия жана ресурстарды үнөмдүү каржылоо КРСФ программа ачылган. Бул атайын каржылоо программасы турак жай ээлерине, жеке ишкерлерге насыя берилет. Бүгүнкү күндө жеке ишкерлерге биз жалпысынан бардык эле багытта жардам берип келатабыз. Если токтоп мындай санап айта кетсек, биз жалпысынан ушу эски оборудованияларын модернизациялоо, эски үйлөрдү же зданияларды реконструкциядан өткөзүү багытында чоң жардамдар жасап келатабыз. Анан ушу энергияга болгон чыгымдарын жана экологияга болгон зыянын ошол оборудованияларын азайтууга биздин эң чоң бир максаттардын бири. Энергия жана ресурстарды үнөмдүү каржылоо. Мындай электр энергиянын чыгымдарын экологиялык жактан зыянын азайтуу экенин максат кылышат. Жыл сайын өтүүчү жазгы сессиянын бул жылы Жалалбаш шаарында өткөрүүнү туура көрүшкөн. Себеп шаардагы жеке ишкерлерге турак жай ээлерине жасалчу иштердин жеңил жолун үйрөтүү болуп саналат. Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программасы ошо Жалал-Абад жергесинде атайын өзүнүн жылда өткөзчү жазгы сессиясын ушул жерде өткөзөлү деп чечтик. Анткени ошо Жалал-Абаддагы ишкерлерге турак жай ээлерине биздин программанын максатын жеткизүүдө. Бул программа 2013 жылдан бери иштейт Кыргызстанда. Эң негизги максаты үйлөрдү жылуулоо, энергияны үнөмдөө, ошондой эле жанагы чакан ишканалардагы энергияны үнөмдөө жолдорун айтып берүү. Долбоордук сунуш менен өнөктөш банктардын бирине кайрылуу берип, банк насыяны төлөө мүмкүнчүлүгүнө баалоо жүргүзүп, толук текшерүүдөн өткөрүлгөндөн соң гранттын негизинде насыя 10-15% жеңилдик менен берилет. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.